Жылдыз эжеке, саламатсызбы? Саламатсыңарбы айымдар? Баарыңыздарга кутман кеч. Күнүгө барбы? Саламатсыңарбы Каныкей? Кундузга кошулабы же кандай? Өзүбүз эле баштай беребизби? Эжеке, баштай беребиз. Кундуз эжеке да кошулат. Саламатсыздарбы? Баарыңыздарга кутман кеч. Мен жакшы эле угуп жатамбы? Жакшы угуп атасыз. Жакшы угуп атасыз. Угуп атат. İyi болупатса. Сиздер менен жолугушууга кубанычтамын. Мен өзүм жөнүндө айта кетсем, менин атым Жумакова Жылдыз Тимирбековна. 13 жылдан бери юридикалык тажрыйба, юридикалык билим менен жарандык иштер боюнча, баардык чыр чатак иштер боюнча катышып, иштерге катышып жүрөм. 13 жылдык тажрыйбам бар. Андан тышкары медиатормун, мамлекеттик сатып алуулар боюнча специалистмин. Анан азыркы тапта өзүм 2016 бери психология менен алек болуп келем. 2005 бери негизи психологияга кызыгам. Анан бүгүнкү ошол биздин насаатчыбыз Кундуз Таштанова. Мен Кундуз Таштановада VIP тарифте 2 айлык насаатчылыкты окуп көчө бүттүк суббота күнү. Анан ошо менде аябай жакшы айымдарым бар эле. Сабак алар менен дагы кандайдыр бир юридикалык консультацияга муктаждык болуп калса дагы деп бүгүн Zoomга чакырды эле. Ошол себептен суроолоруңуздар болсо сразу эле суроо жооп көтөрөлү. Каныкей, кандай кылалы? Формат кандай сиздердики? Каныкей? Эми мен өзү мага ыңгайлуу болгондо, мага баягы убакытты экономдоо жаатында ойлонуп туруп, негизи суроо жоопко эле өтө берсек жакшы болмок да. Аллахыма миң шүгүр, баардык жарандык иштер боюнча 13 жылдан бери аябай чоң тажрыйбам бар. Өзүм 42 жаштамын, жашымды айтып коеюнчу. 42 жаштамын, 3 баланын уулумун. Жолдошум милиция кызматкери, полковник милиции. Өзүм милициянын кызымын. Топашада өмүр бою милицияда иштегем. Так что баягы чачымдын учунан, тырмагымдын учуна чейин дегендей болгон укукту коргоого сиңгенбиз да. Ошол себептен суроолоруңуздар болсо жазасыздарбы же? Саламатсызбы? Саламатсызбы? Угуп атам. Биз башкалардын деле суроолорун берип жооп алсак болот да сизге, Болот, эми иши кылып өзүңүздөрдө кандайдыр бир укуктук көйгөй, өзүңүздө же өзүңүздүн бир жакын адамыңызда укуктук көйгөй болуп атса, негизги бүгүнкү темабыз деген Zoomдун темасы ажырашуу, үй бүлө ажырашуусу болгондо кандай жагдайларга алып келет деп ошо Кундузга тема коюп берген да. Анан үй бүлө бузулганда бул
алты проблема чыгып келет. Жалгыз эле баягы аялы күйөөсү ажырашып кетпестен, андан тышкаркы дагы балдардын талашы болот, балдардын Ооба. турук атасы менен же энеси менен калат деген туруктуу аныктоочу жагдай деген сот менен чечилет көп учурдачы. Себеби деген азыркы тапта негизи мыйзамда тынышуу жолу менен деп коет, элдешүү жолу менен мировым соглашением балдарды бир жакка чечип, нотариалдык түрдө күбөлөндүрүп, мировой соглашение түзсө болот. Бирок азыркы тапта биздин реалдуу жашоодо андай эмес. Үй бүлө ажырашканда балдарды баягы бир убакта бири бирин сүйүп күйүп жүргөн жубайлар бири бирине душманга айланышып, балдарды курал катары колдонуп баштайт да бири биринечи, өч алуу максатта көп учурда. Анан Мен андан айтарым. тышкары балага алимент балдарга алимент чектелиш керек. Көп учурда бизде энелерде калып калат балдар. Аталарда калган дагы убактар бар, бирок чанда азыраак да. Анан ошондо алимент чечилиш керек. Мына ажырашууга кайрылыш керек сотко. Андан кийин балдарды камсыздандыруу боюнча алимент өндүрүү. Эгерде 3 жашка чейинки жашы жете элек бала болсо, эгерде жубайы 3 жашка чейинки чыга элек, жашы жете элек баланы үйдө карап отурса, анда ошол жубайына дагы мажбурлуу түрдө үйдө баланы карагандыгына байланыштуу, жумушка чыга албагандыгына байланыштуу деп туруп, жубайына дагы алимент өндүрсө болот. Ал алимент твердой денежная сумма деп каралган да. Эгерде балдарга алимент өндүргөндө мыйзам боюнча айлык акыдан бир балага айлык акынын 4 бөлүктөн 1 бөлүгү, эки балага айлык акынын 3 бөлүктөн 1 бөлүгү, эгерде 3 жана андан көп балдар болсо, анда айлык акынын жартылайы деп, жарымы деп көрсөтүлсө, а эгерде жана 3 жашка чейинки баласы бар болсо, анда жубайына кошо төлөшү керек да. На алименты на содержание супруги вынужденной ухаживать за ребенком, не достигшим 3-летнего возраста деп коет да. Анан бул мына үчүнчү жагдай болду. Андан кийин 4-үнчү жагдай жанагы балдарды көп учурда атасы мен алам деп чыгат, апасы да мен алам деп экөө баланы талашып баштайт. Ошол учурда балдарды бир ата энеси менен бирөө менен туруктуу жашагандыгын аныктоо деген доо арыз болот да. Эгерде алар элдешүү жолу менен, тынышуу жолу менен чече албаса, анда сотко кайрылат. Сотко кайрылгандагы бул исковое заявление об определении постоянного места жительства несовершеннолетних детей деп коет. То есть 18ге жашы жете элек балдардын туруктуу атасы же энеси менен аныктап берүүнү суранган доо арыз болот да. Эгерде жубайлар ич ара чечишип же уже сот менен чечишкен күнү дагы бир тарап калып калды да, бир тарапта баланы алды, бир тарап албай калды да, туурабы? Ошол учурда анда дагы эле тынышуу жолу менен чече албаса, балдар менен бир тарап жолугуп турганга укугу бар. Себеби биздин Кыргыз Республиканын үй бүлөлүк кодексинде атанын, эненин да укугу бирдей. Бирөөнүн укугу өйдөрөөк туруп, бирөөнүн укугу ылдый турбайт. Атасы кандай укукка ээ болсо, энеси да ошондой укукка ээ. Мисалы, энеси мен 9 ай көтөргөн чегимди немиске деп ошентип баягы эненин укугу жогору болбойт да, мындай айткандачы. Ошол себептен эгерде ата алимент төлөп балдарын энесинде калган күнү дагы ата балдары менен жолугуп турганга укугу бар. Алимент төлөсө да, төлөбөсө дагы укугу бар да. Бирок алимент төлөсө баягы укугу корголуп турат да мыйзам менен. Эгерде төлөбөсө, анда алимент төлөгөн жок деп туруп, сот менен чектетип койсо болот да аталык укугунчу. Ошол учурда экөө мировой менен чече албаса, анда эле кайра исковое заявление об установлении порядка общения с
ДИТМИ деген исковое заявление бар. То есть 18 жашы жете элек балдар менен жолугушууга тартибин аныктап берүү деген доорубуз бар да. То есть уже бул расторжение брака кетип атат. Взыскание алиментов на несовершеннолетних детей. 18 жашы жете элек балдарга алимент өндүрүү. Андан кийин на содержание супруги, которая занимается по уходу за ребенком, не достигшим 3-летнего возраста, деп атат. Андан кийин исковое заявление об определении постоянного места жительства ребенка, деп атат. И 5-е — это исковое заявление об установлении порядка общения деп кайрылса болот да. Андан тышкары балдар боюнча чечиштиге жубайлардын ортосунда эгерде жалпы мүлк болсо, бизде эми көп учурда кыргыздарда мындай да, обычно келин кетип калат деп эле башынан эле ниети бузук да биздикичи. Көп учурда бул кыргыздарда билбейм анан эмне деген. Башында эле ниети бузук, бул келин кетип калса эртеңки күнү үйдү талашат деп. Ниеттен көп нерсе зависит этет да. Туурабы? Ниетиң таза болуп, таза жүрсөң, үй бүлө дагы эметелет, анан келин алып атып эле тиги, ой бул кетип калса эртеңки күнү үй талашат деп, баягы эне атасына же дагы бирөөлөргө кылат. Эң негизгиси баягы жубайдан коргойт да. Эгерде чогуу жашаган убакта аял киши балдар менен бала төрөп алек болуп, балдарды багуу менен алек болгон күнү дагы жолдошу иштеп жүрүп тапкан нерсенин баары, эгерде жолдошу өзүнүн атына каттаткан болсо, энеси там ата жотосуна эмес, өзүнүн атына каттатса, анда бул ошол келинчегинин дагы мүлкү болуп эсептелинет. Совместно нажитое имущество супругов деп коет. То есть бул жубайлардын чогуу жашагандагы жалпы мүлкү болуп эсептелинет дагы. Жолдошунун 50% мыйзам менен 50% жолдошунуку болот, 50% аялыныкы болот да. Ошон үчүн бизде кыргыздарда бул, не только кыргыздарда, негизи эле биздин Кыргызстанда ошол аялдардын баягы правовой уровень сознанияны көтөрүш керек да. Себеби бизде азыр көп көрүнүштө мындай реалдуу жашоодо кандай болуп атат? Кыз келиндер өмүр жашын берет, аягында үй бүлөсү бузулганда они баягы у разбитого корыта остаются да. Мисалы мына мага өткөндө биз 4-январда мен жандуу жолугушуу өткөргөнбүз. Ошондо мага 70-жылкы эже келди го. Эже келип катышты. Андан кийин консультацияга да келип кетти. 6 баласы бар экен. 6 баласынын 3 баласы, 2 баласы үйлөнүп, кызы күйөөгө тийген экен, 3 баласы кичинекей экен. Жолдошу экөө 2022-ден бери араздашып, азыр талаада калдым дейт. Эми 70-жылкы эже уже почти под 60 да, элестетип атасыздарбы? Анан балдары дагы атасынын 2 жыл Турцияга качып кеткенге мажбур болуптур. Күйөөсү баягы кечке сабай берип ошол куугунтуктап атыпчы. 2 жыл убакта жана 3 кичинекей баланы атасы багыптыр действительно. Анан берки 3 баласы дагы азыр 2 балам, 2 уулум эркек бала түшүнбөй өткөн дейт, атасына тартып атат дейт. Ошон үчүн сиздер дагы өзүңүздөрдүн укугуңуздарды билип, туура колдонгонду билиш керек да. Себеби эртеңки күнү жанагы береженного Бог бережет дейт. Сактансаң Кудай сактаймын дейт. Ошол себептен башынан эле бизде кыз келиндер даже өмүр бою жашап, балдарына туулгандыгы тууралуу күбөлүктү атасы деген эле болбосо, ЗАГСга турбаган, никесин каттатпаган кыздар бар. Ишенесиңерби кыздар? Никесин каттатпаган, балдары уже өзүндөй болуп уже 20-дан ашып үйлөнөйүн деп калгандар дагы бар. Бирок убагында жолдошум болбой койгон. Жолдошум не хочет, биз кыргызча эле деп эле ошондой болгон. Андан мен айтам, сен
жолдошуң үчүн сен эртең күнү түрк чыгарып койсо да тыжы никто. Биз деген укуктук мамлекетте жашайбыз. Кыргыз Республикасы бул укуктук мамлекет. Ошон үчүн баары мыйзам чегинде болуш керек да. Ошол себептен сиздер да өзүңүздөрдүн укугуңуздарды билишиңиздер керек. Жанагы жалпы мүлк боюнча мен түшүндүрө кеттим, Даже если вы дома сидели, не работали, там по уходу и по содержанию детей все свое время отдавали, несмотря на это, ваше право защищено. То есть, если на имя вашего супруга при совместном браке были приобретены какие-то движимые, недвижимые имущества, то по-любому 50% это ваша доля будет. То есть мыйзам сиздердин укукту коргоп турат. Анан эгерде ошол жалпы мүлктү талаш болуп калса, баягы айла жок, баягы үй бүлө сакталып калса бул жакшы нерсе, бирок атең үй бүлө сакталбай калгандан кийин, ажырашкандан кийин 3 жылдын ичинде жанагы жалпы мүлктү көп учурда күйөөнүн атында да аялдар ушул жерден дагы абайлабаса укугун жоготуп алышат. Себеби вот мы предположим, давайте мен сиздерге на примере объясню, сиздерге түшүнүктүү болуш үчүн мисал катары. Жубайлар 2023 жылы ажырашып кетишти дейли, январда соттун чечими менен ажырашып кетти. Соттун чечими ЗАГСга барып катталган күндөн баштап, нике бузулган күндөн баштап ЗАГС органдарында мыйзам боюнча 3 жылдык мөөнөт бар. Сотко кайрылууга 3 жылдык мөөнөт бар. Эгерде жолдошунун атында болсо, анда жубайы мисалы 20 январь 2023 жылы ЗАГС тарабынан ажырашуу жөнүндө нике күбөлүгү берилген күндөн баштап 20 январь 2023 жылдан баштап жана 3 жылдык мөөнөт эсептелип башталат дагы. 20 январь 2026 жылы мөөнөт бүтөт. Эгерде ошол 3 жыл ичинде жубайдын бирөөсү жанагы аялы күйөөсүнө каршы доо арыз киргизип, жалпы мүлктүн жарымын мага бөлүп берсин деген доо арыз киргизбесе, 20 январь 21 январь 2026 жылдан кийин ал укугун жоготуп алат. Түшүндүңүздөрбү? В соответствии с гражданским законодательством Кыргызской Республики установлен 3-годичный срок по обращению в суд по разделу имущества. А биздин байкуш кыз келиндер кандай ажырашкандан кийин эптеп балдарын ата энесине же баягы кызтыр туугандарына, бир туугандарына таштап коюп өздөрү Россиялап, мигрант болуп чет өлкөгө кетет, аякта барып көнүп иштеп келгиче 3 жыл, 5 жыл өтөт да, келгенде жана 3 жылдык мөөнөттү өткөрбөйт, эч кандай укугу жоголуп кетет. Болгон ошол күйөөгө өмүр жашын берип, ден соолугун берип, ошентип атып, аягында кайра эми бир 30 жаш болсо мейли, бир 40-50 жашында эчтекеси жок калат да. Бул өтө кейиштүү, бул өтө мындай терең кейиштүү нерсе да. Себеби андай кыз келиндер аябай көп. Анан кайра эле биз ошол мага окшогон менин коллегаларым, мисалы мен юрист катары жүйөлүү себептер деп коет, уважительные причины деп коет. Мындай уважительный причина болгон, ооруп калган, сыркоолоп калган, же бир жакын адамын жоготуп алган, бир кырсыкка дуушар болгон деп жанагы 3 жылдык мөөнөттү сот аркылуу калыбына келтиргенге да аракет кылып жардамыбызды беребиз да көп учурдачы. Анан ушул эле жалпы мүлктүн ичинде жубайлардын жалпы мүлкүнүн ичинде балдардын долясы болбойт. Жалпы мүлктө только 50% аялдыкы, 50% күйөөнүкү болот. Бирок биздин Кыргыз Республикасынын мыйзамдары аябай гумандуу да. Ошол эле үй бүлөлүк кодекстин нормасында жазылган доли детей в совместно нажитом имуществе родителей нет деп көрсөтүлгөн дагы, но дейт, но суд с учетом интересов несовершеннолетних детей
может отойти от равенства долей супругов и выделить долю детям деп атат. То есть мыйзам кандай деп атат? Мыйзам балдардын 18 жашы жете элек балдардын ата энелердин, жубайлардын жалпы мүлкүндө бөлүгү жок деп атат, долясы. Бирок сот чечим чыгарып жатканда балдардын 18 жашы жете элек балдардын кызыкчылыгын коргоо, колдоо максатында ошол жубайлардын жалпы мүлкүнүн бөлүгүнөн балдардын кызыкчылыгы үчүн бир бөлүк бөлпөстө деп мыйзамда көрсөтүлгөн. Эгерде жубайлардын ортосунда 2-3 бала болсо, жаш жете элек же бир бала болсо, бир балага деле үйдүн 3 бөлүктөн бир бөлүгүн анда бөлүп бергиле деш керек. Мен өзүмдүн практикамда кандай кылам? Мен өзүмдүн практикамда мындай кылам. Мисалы, жубайлар ажырашты, ортосунда жалпы мүлк бар. Мисалы, жалпы кандайдыр бир үй бар, үй бар дейли. Ал үй $30.000 турат. Ал үй $30.000 турат. Сотко кандай кылып кайрылабыз? Ортодо 18-ге чыга элек жаш жете элек балдар бар. Мисалы, 2 бала деп коелу. Жубайлардын 50% болгонунан балдардын кызыкчылыгы үчүн үйдү 3-кө бөлүш керек деп оценка кылдырабыз биринчи. Үйдү баалатабыз. Үйдү баалаганда независимый оценщик деп коет, көз карандысыз баалоочулар баалап берет дагы. Мисалы, мен сиздерге түшүнүктүү болсун деп эле $30.000 алып атам. $30.000 болсо, анда 3 бөлүккө бөлүп бериңиздер. Бир бөлүгү ошол күйөөнүн атына, бир бөлүгү аялга, бир бөлүгү 33,30 деп коет да. Жанагы 2 кичинекей баланын кызыкчылыгы үчүн бөлүп бергиле дейбиз дагы. 30.000 3-кө бөлсө 10.000 тиеби? Анан соттон мен сурайм. Мына, эмнесине балдарга күйөөсүнө бөлүп бериңиз деп туруп, анан кайра арызга толуктоо киргизем мен. Толуктоо киргизгенде жанагы $10.000 күйөөсүнө акчалай чыгарып берип Түшүнүп атасыздарбы? Күйөөсүнө акчалай чыгарып берип дагы. Ошондо үйдүн ээлигин аял өзү алып калат. Ушул вариант аябай жакшы да. Ушул вариант себеби кандай болот? Көп учурда баягы күйөөгө бөлүнүп эме кылгандан кийин күйөө атайын кыянаттык кылып, жок, мен сага сатпайм, мен башкага сатам, мен минтем деп бири-бирине лишь бы напакостить да. Бизде ушундай, мен келгенде айтам, мындай, сен эркек болчу депчи, эркек бол. Керек болсо ошол акчасын албай туруп эле чыгып кетчү жагдайың бар да. Дагы сүйүн акчасын берип атат сага. Жок, мен андан көрө мен буга саткыча үйдү өрттөп кетем, мен буга саткыча минтип кетем, тигинтип кетем деген дагы эркектер көп. Аялдар да көп бири-бирине кыянаттык кылган. Ошол себептен ошондой кылып, баягы эми аял киши эркек кишиден күчтүүрөөк болот да бар делечи. Психологиялык жактан эркек кишинин аялга караганда психологиясы, психикасы күчтүүрөөк болот. Ошол себептен баягы балдарды алып калгандан кийин аял киши талаада калбаш керек деген менин өзүмдүн принцибим. Ошол себептен эгерде ошондой соттук иштер болгондо мен жанагындайга салам. Балдардын долясын кылып туруп, аягында акчалай тиге чыгарып берип, полный имущество аялына калсын, потому что она в денежном выражении долю мужа отдает в денежном выражении деп. Потом андан кийин дагы эмне калды? Это уже 6-7 болду. Анан бул негизи эми крайний случай кыздар. Эгерде жанагы үй бүлө ажырашкандан кийин дагы 18 жаш жете элек балдарды Кыргыз Республикасынын чек арасынан сырткы чет өлкөгө чыгарам десеңиздер дагы ишеним кат атасынан доверенность алыш керек да. Атасынан доверенность алыш керек. Бирок көп учурда кандай болот? Кырат же алимент төлөбөйт. Мен бул жерде бүт жалаң айымдар болгон үчүн айымдарды гана карата эме консультация берип атам. Эркектер жокпу? Барбы? Кыздар жооп берип койгула, эркек кишилер барбы арабызда? Жок, 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 кыргыз айым жок.
Эркектер жок, жалаң аялдар. Ошон үчүн мен только аял кишилердин айымдардын укугун коргоо боюнча айтып атам да көп учурдачы. Анан ошондойдо же кыйратып алиментин төлөбөйт, кайра жок сен тиги чет өлкөгө алып барып балдарыңды сатып ийесиң, анан балдарыңды малай кыласың анан деп тим эле кайра төбөсүнө койгуң келет да билем. Ошентип доверенность да бербейт балдарга. Анан доверенность алуу үчүн доверенность эгерде атасы өз ыктыяры менен бербей жаткан болсо, анда кээ бир жагдайларда сот аркылуу алса болот да. Бирок ал кээ бир жагдайлар баланын ден соолугуна баягы кооптуулук жаралып, ооруп, сыркоолоп калып, анан чет өлкөгө операцияга же бир медициналык көрсөткөнгө алып чыгыш керек болсо, анда эгерде атасы бербей койсо макулдугун, доверенностин, анда сот менен кайрылса болот. Анда жергиликтүү өзүңүздөр жашаган жергиликтүү социалдык өнүктүрүү башкармалыгына кайрыласыздар дагы. Анан алардын катышуусу менен сотко кайрылып туруп, анан сот чечип берет да. Мисалы мен 2016-жылы менде бир случай болгон ушундай. Бала төрөлгөндө эле роддомдон гемофилия деген диагноз коюлган балагачы. Гемофилия бул кан оорусу. Жолдошу ошол жерден эле аялына айткан, өмүр бою коркучам, бала менен кыйналгычам, баланы роддомго таштап чык деп айткан. Анан тиги кыз байкуш эми кантип чыгат, тыштайт, биринчи баласы, тун баласы. Анан жок мен таштабайм деген, ошол бойдон жолдошу ошол роддомдо баласын, келинин ошол бойдон таштап салган, келинчегин. Анан кийин баягы анда санда бир кок үй дегендей бирке алимент төлөп коюп эле, анан баланы гемофилия баланы деген Россияга барып, Москвага барып постоянно дарыланууга алып барып туруш керек болчу да, медицинский обследованиягачы. Бизде муну азыр эми аябай жакшы өнүгүп баштады го, ага чейин эми баягы Россияга барып көрсөтүшкөн. Анан күйөөсү ошондо дагы баланын жашоосуна коркунуч туудуруп атса дагы акмак доверенность бербей коюптур. Ошондо бала мага кайрылганда где-то бир бала 6 жаш кези болчу. Кан оорусунан тышкары баланын көзүнө птоз деп коет экен. Птоз деген оору пайда болуп, анан ал операция кылганда канын тууралап туруп эме кылыш керек да. Ал өзү птозду айыктырса болот экен, бирок баягы баланыкы кан оорусу бар болгондугуна байланыштуу аны ошол өзүнүн тетиги гемофилия Москвада бир өзүнүн бир центри бар экен. Ошол жактан көрсөтүш керек деп анан макулдугун бербей, биз сот аркылуу, канттын соту аркылуу уруксат алдык. Андан кийин кайра алимент төлөбөй, 2 жыл алимент төлөбөй, мага келген клиенттер, ошол мен 12-13 жылдан бери бир клиентим кайра эле келе берет байкуштар, кайра эле баягы кеңеш алышып элечи. Андан кийин 2 жылдан кийин алимент вообще төлөбөптүр ал жолдошу. Сот аткаруучу дагы эч кандай иш алып барбай коюптур. Алиментти өндүрүү боюнча иштерди сот аткаруучулар кылат, кыздар билесиңер да. Сот аткаруучулардын да артынан сая түшүш керек. Кана менин ишим бүтүп атабы, эмне болуп атат деп сурабаса, сот аткаруучу дагы көп учурда кандай десем, беймарал жүрө бериши мүмкүн да. Анан кайра мага келип, кандай кылабыз эжеке деп, анан ошондой учурда эгерде алимент төлөбөй атса, такыр балдарды бакпай атса, анда крайний случай, девочки, муну көп кылбаганга аракет кылгыла, аталык укуктан ажыратсаңар болот. Түшүндүңүздөрбү? Эгерде сиздер добарыңыз менен аталык укуктан ажыратып бергиле деп добарыңыз менен кайрылсаңар, сот ошол арызды канааттандырып берсе, сиздерге чечип берсе, анда ошол соттук чечим менен аталык укуктан ажыралды деген соттук чечимди
алып барып туруп ЗАГС органына алып барып туруп каттаткан күндөн баштап балага туулгандыгы тууралуу күбөлүгү кайра жаңыланып туруп, туулгандыгы тууралуу күбөлүктүн графа отец деген, атасы деген графада атасы жок болуп калат. Түшүндүңүздөрбү? Ошондо беймарал балдарды ары бери каалаган жакка алып чыгып, эч кандай күйөөңүздөрдөн суранып, жалдырап, андан думана болуп алимент сурабай, анда уже балдарды ары бери алып чыкканга укугуңуздар пайда болот. Анан ошондой эле үй бүлөлүк кодексте көрсөтүлгөн аталык укуктан, энелик укуктан, ата энелик укуктан ажыраткан күндө дагы ата же эне балдарга алимент төлөөгө милдеттүү деп. То есть лишение родительских прав не освобождает одного из родителя, который не занимается содержанием и воспитанием детей, оплачивать алименты. То есть аталык же энелик укуктан ажыратылган күнү дагы алимент төлөгөнгө милдеттүү. Анан мага баягы алимент төлөгөнө келгенде кээ бир күйөөлөр ой, ага бергиче мен андан көрө соттолуп кеткеним оң. Бербейм, ага бир тыйын бербейм. Ал балдарыма бербейт, өзүнө коротот дейт да. Анан алар ойлойт да көп учурда аң сезим менен. Мен сотко жоопко тартылсам, уклонение от уплаты алиментов деп бул уголовно наказуемое дело, то есть балдарды багууга алименттен баш тартуу бул кылмыш жаза кодексинин нормасында каралган да. Анан мен түшүндүрүп айтам, сен азыр штрафка да тартыласың, мамлекетке чоң айыппул төлөйсүң, кайра эле ошол топтогон алиментиңди төлөгөнгө милдеттүүсүң. То есть незнание закона не освобождает от ответственности. То есть мыйзамды билбеген адамдар ойлой берет, мынтип койсом мындай болуп калат. Жоопко тартылсам алименттен баш тартылат деп. Андай эмес. Ошол себептен ушундай ажырашуу, ушундай жагдайларга алып келет. Эми суроо жооп койтуп эле. Мен жалпы сиздерге түшүнүк айта кеттим. Эми суроо жоопко суроолоруңуздар болсо, анда мага суроолоруңуздарды бериңиздер. Саламатсызбы, Жылгызым? Мындай Саламатсызбы? суроодо алимент кесилген, бирок төлөбөй жүрөт. Баланын жашы 18ден өтүп кетсе, ошол алимент автоматтык түрдө кечилип калабы же бала 18ден өтсө деле атанын мойнунда эме задолженность болуп кала береби? Сиздин сурооңуз боюнча балаңыз 18ге чыккыча алимент өндүрүү боюнча аткаруу барагы же соттук буйрук чыгарылган, сот аткаруучуда алименттин акчасы төлөнбөй карыз болуп калган, Ооба, сот аткаруучулар биринен бири райондорго которулуп, акырында чарчап өзүм таштап койгом, бирок негизи ай сайын турдуй суммада кесилген да. Анан уже эми бала буюрса жакын арада 18ге чыгат, мойнунда болсо көп суммада карыз бар алименттики. Айда жылда эле бир 5000 салып коет да, бир жылда бир 2 жолу. Анда Карыз санда бар. бир коюшат да. Кайсы район? Негизи Аламүдүнский район болчубуз, анан кийин Свердловскийге которгон. Анан жаңы барганда эле сот аткаруучулар мен карап берем, мен чечип берем дейт. Анан бири-бирине түртөт. Алименттин суммасын да азайткан 2 учур болду. Ой, бир 20дан ашык судисполнитель менен сүйлөштүм, ошондон кийин өзүм деле таштап койдум да. Анан ошо негизги суроо ошо мойнунда дагы деле карыз бар. Эгер бала 18ге чыгып кетсе, ал автоматтык түрдө жоюлуп кетеби же кала береби? Жок, топтолгон карыз бир сомуна чейин төлөнүп берүүгө милдеттүү. Эгерде балаңыз 18ге чыккандан кийин кандайдыр бир жогорку окуу жайга тапшырып, иши кылып, жогорку окуу жайбы бир окуу жайга тапшырып, өзүнүн окуусун улантса, анда алимент 21 жашка чейин төлөнөт, мыйзам боюнча. То есть азыр сиздин балаңыз окууну бүткөндөн кийин кайсы бир окуу жайда окуйм деп бел байлап окууга барып тапшырып өтсө, анда алимент автоматтык түрдө 21 жашка чейин деп өндүртүп эме кылып кайра кайрыласыз соттук эме менен, арыз мененчи. Себеби сиздин алган аткаруу баракта до достижения совершеннолетия ребенка деп көрсөтүлгөн. Бала 18ге жашы чыккыча деп. А эгерде 21 жашка чейин,
жогорку окуу жай же бир кандайдыр бир окуу жайда жанагы 3 жылдык, 5 жылдык, 4 жылдык Мгм. окуу жайда окуган болсо, анда кайра сотко кайрыласыз дагы эле ошондой аны арыз жазыпчы. Бирок Мгм. ошондо жагдайды көрсөтөсүз. Момундай балам окуйт. Ошол себептен мен азыркы тапта балам контрактта окугандыгына байланыштуу дагы мен материалдык жардамга муктажмын деп туруп, баламды 21 жашка чейин өндүрүп бериңиз деп кайрылсаңыз болот. Мгм. Түшүнүктүү. Кийинки суроо болсо, Ал азыр эми балдар 16 жашкан эле. атыңыз ким? Мен Махабат. сиз көргөн жоксуз да. Махабат. Махабат, ал эми менен сот аткаруучулар жакшы эле иштечү эле го. Ошол иштебей эле сот аткаруучулар биринен бирине түртүп, ушинтип коюшту да, анан Свердловскийге которуп жиберди. Свердловскийге барганда эле уже акыры сот аткаруучуларды таппай калдым да. Анан өзүм да чарчадым, ошо менен эле таштап койдум да. Канча карыз болуп калды? Ой, ошол кезде эле бир 500 миңдей болчу, бир мындан 5-6 жыл мурун элечи. Анан ошо Свердловскийге которулганда барсам, 100 канча эле миң экен деп ушинтип койду да, карызы бар экен, ооба келген 100 канча миң деп. Анан мен айттым, тиги Аламединскийден которулуп келатканда, ошол жерде мен эсептеткен элем, ал жерде 500 миң болчу, ортодо эч кандай сумма төлөнбөйт, кандай силерге келгенде 500 миңден 100 миңге эле түшүп калат депчи. Эме расчет алдыңыз беле колуңузга? Ооба. Азыркы тапта 500 миң кантип 100 миң болуп калганын түшүндүрмө бергиле деп кайрылдыңыз беле азыр менен? Жок, ошол ойдон кайрылган жокмун, ошол ойдон эле тиги судисполнитель номер албай койду, барсам ал жок деп эле качып эле кармалбай коюшту да. Анан бул жерде мындай болду да, если өзү болгондо төлөмөк, сот аткаруучулар аркасынан түшкөндөчү. Анан кийин үйлөнүп алган эле аялы, баягы кичине атактуураак аял болгонго эки жакта тааныш болуп эле ошол суд исполнительдерге ошол чыгып коюп атты да. Үйгөңөр иштебей атыптыр, туруктуу жумушу жок экен, ооруп атыптыр, кантип төлөйт деп эле кайра суд исполнительдер мага наезд кылчу да. Анан эле мен кайра требуйт этип барсам, Исполнительдер закондук адвокат түрдө ошондо киргизилди. Махабат ушундай да, көп учурда сот аткаруучулар баягы алар дагы адамдар да, аларда иш көп, чынында эле байкуштарда иш көп. Анан баягы ажылдап барган, улам барганды эстетип баргандардыкын жумушун бүтүрүп эле анан баягы жошурактардыкы көмүскөдө кала берет да. Силер шаарда турасыңарбы? Ооба. Эгерде азыр карызды өндүрүү боюнча тем более крупный сумма экен, өндүрүш керек. Бала 18-ге чыгып атса, милицияга кайрылыш керек. Ал үчүн сот аткаруучуга арыз жазыш керек. Ийдеңиз. Арыз жазып, мен жана айта кеттим го, Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин нормасына ылайык алиментти төлөөдөн баш тартуу бул кылмыш ишине кирет да. Сот аткаруучуга биринчиден барып расчет алыш керек. Экинчиден нужно написать заявление эме о возбуждении уголовного дела и направление это дело в Свердловский районный эме депчи, РОУД деп. Анан ошондо кыймылдап баштайт. Мындай момент да Эгерде бар экен да. Эми болсо недавно 3-үчү аялга үйлөндү, анан баягы жашаган жерин которгон сайын задолженниктин жашаган району да которула берет турбайбы, райондорго бөлүнүпчү. ооба. Ошондо азыр дагы вообще башка районго көчүп кетти, жаңы үйлө курду, анан эми азыр уже Свердловскийге да карабай калышы мүмкүн да. Еще ал жердеги мен суд исполнительди деле унуттум, уже 5-6 жыл болуп кетти. Но исполнительный лист каякта? Акыркысы ошо Свердловскийде болчу. Ал үчүн Свердловскийге кайрылып, сот аткаруучудан исполнительный лист боюнча эмне иш алып барылып атат деп кайрылыш керек арыз менен. Эртеңки күнү исполнительный лист вообще жоголуп кетпесин аткаруу барагы. Мындай да, менде бир клиент кыз бар. Булар атайын дагы ушундай кылат да, мисалы баягы мыйзамда жазылган да, алиментти тапкан жалпы кирешесинен депчи, айлык акысынан жана кошумча кирешесинен деп, то есть заработной платы и дополнительных доходов деп. Анан көп учурда эркектер байкуштарды эми аларды да түшүнсө болот. Баягы башка кийин үй бүлө курат, анан
жана отпускной келет го. Отпускной келер маалда алар жумуш которот да атайын искусственно жумушун которуп, себеби ал жумушун которгондо жанагы сиз айткандай кайра по месту новой работы барат да, аткаруу барагычы же по месту жительства. Анан бул учурда көп учурда болсо жумушунан которулуп баягы аткаруу барагы жаңы жумушуна баргыча ал отпускнойун алып кеткен болот. Түшүндүңүздөр көп учурда ооба. себеби отпускной баягы 50-60 миңди багыштан эми бир колуна алып алып анан бирдемеге керекке жаратабы дейт да. Ооба. Анан алиментке өнүп кеткенде 10-15 миң, 20 миң өлүп кетет да. Анан ошон үчүн ушундай махинацияга да барышат да. То есть сиздин мына жолдошуңуз азыркы тапта ошентип улам алмаштырып. Видите, сиз баягы аял киши өзү эле аракеттенип эле чуркаган үчүн. А эгерде сиз мисалы биздей болгон, мендей болгон кесипкөй адиске кайрылганда эбак эле өндүрүлмөк да. Ооба. Эбак эле өндүрүлмөк. Мен жанагы мисалы баласы гемофилия боюнча кайрылган келин кайра мага кайрылды. Кайрылып, эжеке 2 жылдан бери такыр алимент төлөбөй жатат. Мен кайрымдуулук боюнча кайрылып артисттер дагы концерт коюп, акча чогултуп берип, ошончо анан мен баланы сураштырсам гаиде иштейт экен. Анан сот аткаруучуга чалып, ошентсем ошондой эле тааныштык бойдон кармалып жүргөн экен. Анан мен өзүм жакшы тааныган сот аткаруучу бала экен. Анан Свердловский ПССИ деле, Свердловский сот аткаруучулар да мени аябай жакшы тааныйт. Баары эле жакшы иштеген балдар болгону гана жумушка малынып жумушу көп да. Ошон үчүн барып эле просто арыз менен кайрылыш керек. Анан жанагы деле мен сот аткаруучуга кайрылдым, расчетун бер дедим. Расчетун берди. Расчетун бергенде 2 жылдын карызы 200 миңдин тегерек болуп кетти. 200 миңге бирке жетчү эмес. То эле 186 миңди, то эле 176 миңди ушундай болчу. Анан ал дагы минтип коет экен да. 2-3 айда бир почта менен 5 миң сом салып коет экен. 2-3 айда бир. Болду. Анда бир кокуй деп коем мен анычы. Анан мен сот аткаруучуга кайрылдым, расчетун алдым. Эмнеге 2 жылдан бери эчтеке кылбай атасыңар деп барып, анан кайра роудук отношение жазгыла дедим. Роудук отношение жазгандан кийин жанагы 186 миңди бала 3 күнүн ичинде төлөп берди. Мен биринчи күнү арыз менен кайрылдым. Четверг күнү полный акчаны төлөп кетти. Полный. Анан видите, баягы кыргызда сөз бар го эми макал за грубость извините балага. Бала ыйлабаса эмчек кайда. Ооба. Туурабы? Анан өзүңөргө силер анда санда бир барып анан 500 миң сомдук алиментти өзүңөргө акча кереги жок болуп атса керек. Болбосо Кыргызчылык. кыргызчылык. Эгерде кандайдыр бир юридикалык консультация керек болсо, пожалуйста, кайрылгыла. Мен помощнигим экөөбүз, менин жардамчым бар, коллегаларым, биз командабыз 3 киши. Макул. Дагы бир суроо. Азыр балдар 16 жаштан паспорт алып калды го. Мен дагы разрешение ала албай келгем, өлкөдөн алып чыкканга бербейт эле да, жанагынтип качып баланы сатасың ал бул деп. Анан ошо менен чыга албай келдик. Эми бала паспорт алды. Бирок 18ге чыга элек. Эми азыр паспорт алгандан кийин анын разрешениясы жок эле чыга берсек болобу же баары бир керек болобу разрешение 18ге толгуча? 18ге толгуча керек болот. Азыр бизде эмансипация деген норма бар. Ошол эмансипация менен аракет кылып көрсө болот. Бирок биздин мыйзамда бала 18ге жашы чыктыча он не считается несовершеннолетним. То есть получение паспорта, документа, удостоверяющего личность человека, баягы не дает права, да, что он достиг совершеннолетия. Ошол себептен баягы 16га чыккандыгы жөнүндө эле белги болуп эле өзүн өзү тастыктоочу идентификациялык документ болуп эсептелинет. Бирок уже 18 жашка чейин чыктыча ата-ананын эмеси керек, макулдугу керек. Түшүнүктүү. Анан 3-чү суроо болсо, жана жогоруда айтып өттүңүз го, баягы жаңы ажырашып аткан кезде семья ары кетип бери кетип уже экөөнүн тең көзү жетет ажырашаарына. Ошол аз калган кезде баягы ортодогу имущество, недвижимый, недвижимыйдын баарын өзүнүн атындагыны күйөө, тууган урукка, ата энеге каттатып жиберет да.
Анан получается уже сот болуп, расторжение болгондон кийин раздел имуществого келгенде эчтеке жок болуп калат да. Ошол кыска срокту каттатып ийген дагы мындай мыйзамда эчтеке каралбайбы, Жок, каралган бар. Эгерде ошол жалпы мүлк бар болуп туруп, баягы ажырашуу алдында турганда баягы кооптуу болуп, анан күйөөсү аялынын уруксаты жок сатып жиберген болсо, анда эме азыр макул азыр биякта жазып атышат. Анда ошол сатып алуу келишими да договор купли-продажа жүрүп кеткен да, мисалы машинага кыймылсыз мүлк бул баягы жер, квартира, үйлөр болуп эсептелинет, а кыймылдуу мүлк бул транспорттук средство болуп эсептелинет. Эгерде аялы макулдугун бербей туруп, баягы көп учурда левый кылып сатып ишкен болот да. Ошондой болсо, анда можно оспорить. Можно оспорить, что на момент совершения договора купли-продажи соответствующего согласия жены не было получено деп. Түшүнүңүздөрбү? ооба сатуу болгон жок да, ошо болгону эле каттатып койду. Ата-энесине, бир туугандарга участок, машина, мал жандыктын баарын. Биз да суроо берсек Башынан болобу? ошо азыр кыздар жазып атышат, бир киши бирден сурады деп. Макул, азыр бул Махабаттын акыркы суроосуна жооп берип коеюн. Махабат, эгерде башында кыймылсыз мүлк тиги жолдошуңардын атында беле, Ооба. видите, силер нотариуска нотариалдык түрдө сатууга уруксатыңарды берген эмес белеңер? Жок. Сатуу болгон жок Анда эч кандай. Жөн эле каттатып койду. Менчиктеттирип эле туугандарыначы, наамында кылып, тигилердин наамында кылып. жок, Махабат мындай да, мына мисалы бир үй сатып алдыңар, башында күйөөңөрдүн атына каттатылды, күйөөңөрдүн каттатылып, анан кийин ажырашаарда сиз тиги коркуп кетип, эмесине карындашына каттаттым деп атасыңарбы? Ооба. Согласие алынбаса, оспорить этсеңер болот, бирок анда деле жана 3 жылдык мөөнөт бар. Айттым го жана жогоруда 3 жылдык мөөнөт деп. Ошол 3 жылдык мөөнөт бар. Эгерде сиз нике күбөлүгүн алган күндөн баштап кайра азыр разделге кайрылсаңыз болот, бирок эле ошол эле учурда жанагы жүйөлүү себептер деп коет, уважительные причины. Мисалы, ооруп калдыңызбы, кичинекей жашы жете элек такыр эле тежемел балдар менен калсаңыз, мисалы, ошол анын баарын биз эмеге арызга жүйөлөп көрсөтөбүз. Анан сот уважительность кылып туруп бузуп бериши мүмкүн да. Бузуп бербей да коюшу мүмкүн. Анан ар бир укуктук көйгөй деген индивидуальный болот. Бир укуктук көйгөй эки адамдыкы бири-бирине окшотпойт. Ошол себептен эгерде ошондой консультацияга муктаж болсоңуз, мага эмеге келиңиз, консультациягачы. Анан мен сизге документ көрүп, ар бирин талдап жазып, мен жанагы мөөнөттөрдү эсептешим керек. Качан ажырашкан, качан жана купля-продажа болуп кеткен, ошолорду эсептеп туруп, анан ошондо гана мен сизге толук кандуу консультация бере алам. Азыр мен сизге норманы айтып атпаймынбы? Менин офисим Чүй-Карпинкада Осмонкул 64-тө жайгашкан. Бишкек Сити бар го? Бишкек Ситинин айындагы Чүй университетинин жанындагы зданияда. Аты Осмонкул 64, башка жака алып барып берет. Азыр Каныкейден мен сурамай кетип элем. Менин данныйларымды андан кийин сиздерге группага жөнөтүп коет. Если эме болсо, байланышсаңыздар болот. Махабат, биякта аябай көп жазып атат. Берсеңер болот. Бизде 4 айым баарын үлгүрөлү. Саламатсызбы? Мен сизде да ушундай суроом бар эле. Бизде ажырашканга чейин менин алиментим бар болчу да, өндүрүлгөн эмес. Ажырашпай эле алимент алып жүргөм да. Анан кийин кайра жолдошум экөөбүз жарашканда, 2016-жылы жарашканбыз. Ошо кайра үй алып, бир үйдө чогуу жашап калдык да, мен кечирип кайра жашап калгандан кийин. Анан ошол менен мен алименттен отказ кылган эмесмин, алиментим тура берген. Анан кайра эле 2019-жылы экөөбүз ажырашканга туура келген. Ошол менен мен 2024-кө чейин алимент алган жокмун да. Анан бир эле жыл алганыма быйыл 1 жыл болот. 6559 сомдон айланат 2 балага. Анан мурунку эски алиментим 300 000
20 сом бар экен да, чогулуп калганычы. Анан ошону кандай кылып өндүрүп алсам болот? Мен суд исполнительдерге барсам, анын эч кандай недвижимости жок экен деп берди. А мен кайта келип, госрегистрден каратсам, ал жактагы данныйларым баары чыгып калды да. Жери, үйүбүз бардыгы өзүнүн атында эле экен да. А жерде өзүнүн атында жок экен деп мага чыгарып берип коюшкан. Бул биринчи суроом болду. Анан экинчи суроомдо мындай бар да, биз экөөбүз жолдошум экөөбүз ажырашкандан кийин расторжение болгон 2019-да. Бирок экөөбүз бир үйдө чогуу 3 жыл жашап калдык да. Анан бир эле жыл болду мен ажырашып кеткениме, бирок үй жолдошумда калды. Ошо менен мен кайта ал үйдү ала албай каламбы? Же чогуу жашаганыбыз кетпей нике кагазын качан алынган эле? Нике Ажырашкандан кагазын 2012-жылы алганбыз. Кайта расторжение 2019-жылы болгон. Үйдү болсо 2016-жылы алынган да. 6 жыл болуп кетти, а? Мхм. Атыңызды Бирок ким ошо деди? Насипа. Наспажанка. Бирок 3 жыл экөөбүз ажырашкандан кийин эле баягы бир үйдө эле чогуу жашай бергенбиз. Анткени менин балдарым кичек болуп, мен квартирага чыгып жашап кеткенге эч кандай шартым жок. Экөөбүз бир үйдө эле урушуп, талашып жашай бергенбиз да. А сиз Анан ошол могул акыркы ошол 6 жыл ичинде 19 нике ажырашуу боюнча күбөлүктү 2019 колуңузга алдыңыз беле? Расторженияны 2019 алгам, ооба. Август айында бизге расторжение чыккан. Жок, күбөлүктү алдыңызбы же соттун чечимин айтып атасызбы? Соттун чечими менен расторжение болгон 2019. Анан ошол чечим менен барып нике күбөлүгүн алдыңыз беле, ала элексизби? Нике күбөлүгүбүздү уже бизде алынган эмес, эми расторжение кылып эле чыгарып берип койгон, болду. Ошо менен биз Мындай деп ажырашты болуп көрдүңүзбү? калдык. Насиба Насип. баарыңарды көрбөгөндөн кийин эжесиңерби, сиңдисиңерби билбей жатам да. Сизден улуу болуп калат. Насиба эже, получается мындай, мен жана жогоруда айта кеттим го, өзүмдүн сөзүмдөчү. Мыйзам боюнча жанагы соттун чечими чыккан күндөн баштап эмес, соттун чечими ажырашуу боюнча жубайлардын чечими чыккан күндөн баштап эмес, ошол соттук чечимди көтөрүп алып, ЗАГСга барасыз да сиз. ЗАГСга барып туруп, анан нике кагазын, ажырашуу боюнча нике кагазын аласыз го. Ошол күндөн Алгам. баштап өтүп баштайт. Ошол күбөлүктү качан алдыңыз эле деп сурап атам мен сизден. 2019 август айында алгам. Ата сиз соттун чечими чыккандан кийин алганыңызды ошону тастап коюп. Анда сиздики мөөнөтүңүз уже өтүп барат, двойной өтүп кеткен экен да. Бирок двойной өтүп кеткен экен, бирок жанагы 3 жыл чогуу жашаган учурда тастыктоочу эмне бар? Тастыктоочу ошо кошуналарым эле көрбөсө, бирок өзүбүздүн оокатыбызды өзүбүз кылып эле баягы 2 бөлмөдө жашап калганбыз да. Ошондо сиз канча болду по факту үйдөн чыгып кеткениңиз? По факту үйдөн чыгып кеткениме 1 жыл болот. 24-жылы сентябрь айында чыгып кеткем. Азыр эле кайрыла берсеңиз болот экен. Балдардын улусу канчада? 16да. Экинчи балам 12де. Балдар деле күбө болуп барып кетсе болот экен да. Өз ыктыяры менен берейин деген жокпу? Жок, наоборот бербейм деп, сиз айткандай эле ошо үйдөн чыкпасаңар үйдү өрттөймүн, балдарга бербейм деп үйдө ыза-чуу болгон да ошо. Өзү да ичкиликке аябай берилген адам эле, ошонун себептеринен да ошондой болгонбуз да. Анда мен кайта деле жаңыртып болот экен, Кайсы райондо жашайсыз? Мен Талас областында жашаймын. Ой, Таласта мен да алай бардым, Осотко. Талас Анан областынын кайсы району? азыр мен өзүбүз Талас шаарында турчумун, азыркы убакта Талас районунда Таш-Арык айылында жашайм да. Районуна карап. Азыр Насипеже эме кылсаңыз болот, болбой эле сотко кайрыла бериңиз. Анан акыркы учурда ооруп сооруган жоксузбу, больницага көрүнгөн жоксузбу? Акыркы 6 жылда.
3 жылда ката. больницага көрүнгөм, онкологический больницага ошо кистозная мастопатия болуп, ошол менен больницага көрүнүп Канча жүргөндөрүм бар. болду? Канча болду? Былтыр бир барып келгем, анан мурун биякта цифровой аппаратка түшүп да көргөнмүн. Ошол Баары жаткан мындай да, эмесмин. жаткан эмес. Андан тышкары кандайдыр бир жакын адамдардан жоготуу болгон эмес беле? 6 жыл ичинде. Болгон. Ошол документтердин баары керек да. Ошол себептен насыбайым мага өзүнчө индивидуалдык түрдө эме видеозвонок менен онлайн консультацияга кайрылыңыз деп сунуштайм. Себеби сиздики азыр мөөнөтү бүтүп бараптыр. Азыр такыр тем более ичкиликке берилген киши болсо эртеңки күнү бирөө алдап жаздырып алышы мүмкүн. Ошон үчүн срочно азыркы тапта до арызды киргизип, исковое заявление о разделе совместно нажитого имущества деп киргизип, жанагы айтып аткан жагдайдын баарын жүйөлүү себептер деп туруп, убагында момундай болуп, ооругандыгына байланыштуу, утрата близкого человека болгондугуна байланыштуу, она в свое время не могла подать, поэтому прошу признать уважительным деп болгон аракетти кылса, сот чечип берет эжеке. Мага насыбеле WhatsApp'ка жазасыңар шашпай. Макул. Да, кыздар. Билип койсо болот. Болот. Ооба, угуп атам, айта бериңиз. Мен кызым эме Суроо күйөөсү бергенде домашний мүмкүнчүлүк болсо көрүнүп койсоңуздар абдан жакшы болот эле да кыздар. А то баары эле капкара болуп эле ким менен сүйлөшкөнүн белгисиз болуп атат. кандайсыз? Угуп атам эжеке. Кызым домашний насилие болуп күйөө бала уруп сого бергенден төлөгөндөн кийин 4 айдан кийин башына гематома болгондо үйгө алып келгенмин да. А бирок алар Мбанктан экөө ортолукта кредит алган экен. Азыр ошол кредитти төлөнбөй жатып калып атат да. Биз өзүбүз пенсияда, күйөөм жүрөгү ооруйт, жумушка деле көп чыга албайт. Анан кызым баласын эптеп нары бери барып келип иштеп эме кылып атат, а бирок кредит азыр жакында сотко өткөрөбүз деп кагаз келиптир. 8 ай, почти 9 айдан бери төлөнбөйт экен да, 200 миң болуп кетиптир. Анан кызымды күйөөңө ЗАГСың кестирбей туруп эле алимент кестирип ал балаңа, хотя бы ошо балаңдын акчасын өзү атасы эме кылсын десем, кызым мен баламды жетим кылбайм, кайра жараша мен алиментке да бербейм деп отурат да. Ошондо кандай эме кылсак болот? Мына основной бизде кредит ойлонтуп атат да. Эртең кызымды кандай сот Кредитке ким поручитель болуптур? Эжеке. Без поручитель Мбанктан эме болот го, кредит болгон без поручитель элечи. 100 миңдин тегерегинде Ошондой да бар экен, онлайн алган экендер. Андан сырткарыда квартирасында да толтура карыз менен таштап өзү Россияга кетип калды азырчы. Эми анан мындай да эжеке, баягы кызыңыздын аты ким? Алина. Алина, жаныңызда отурабы? Жок, мен күйөөм менен ажырашпайм дейт да. Баламды жетим кылбайм. Жаныңызда эмеспи? Жок, ал мындайларга алып барайын десем такыр көнбөйт эмен. Ошо кредитти биз ойлонткон эле кредити да. Азыр 200 миң болсо эртең пенияны акчасы менен дагы көтөрүлүп кете берсе бул эмне болот дейм да. Кандай да эмеге макул. Бирок мен кызыңызга ушундай юристке кайрылсам ушундай деди деп айтыңыз. Мындай да орусча сөз бар. Насильно мил не будешь деген эжеке. Кыргызча айтканда эми сүйбөгөнгө сүйкөнбө деген сөз бар. Мен ошону айтып атам, түшүнбөй жатпайбы? Эгерде мындай да эми эркек киши деген үй бүлөгө камкор болуш керек да. Анан кичинекей эмчектеги бала менен 4 айлык бала менен уруп согуп кызыңызды орукчан кылып таштап коюп анан Москвага качып кетипти. 200 миң кредитти мойнуна илип качып кеткенден кийин баягы Кудай таалам никесин бир кылса миң кандай болсо дагы кайра жарашышат да. Анан бул Ошону баягы айтып атам. мусулман болгондон кийин Аллахым никени бир кылдыбы, бир кылган жокпу, бирок азыркы тапта өзүнүн жашоосун жеңилдеткенин ойлонсун да. Анан өзү азыр гематома менен ооруп жатса, 4 айлык кичинекей бала менен анан
бир жагынан тиги банк 200.000 төлө деп кыйнап атса, андан көрө сиз айткандай эле сунуш 200 эме алиментке кайрылып койсун. Биздин үй бүлөлүк кодекс боюнча, үй бүлөлүк мыйзам боюнча ажырашпастан эле чогуу жашабай калдык. Ошол себептен баланы багууга алимент өндүрүп берүүнү сурайм деп эле алиментти өндүрүү кагазын соттук актын чыгарта бергенге да мыйзам жол берет. Ошон үчүн мейли ажырашкысы келбесе дагы алиментке кайрыла берсин. Кийин хотя бы мен ошол экөөбүз алган кредитти төгө албагандан бала менен үйдө отургандыгына байланыштуу мен ушундай кылып сотко кайрылууга мажбур болдум деп түшүндүрсүн. Түшүнсө түшүндү, түшүнбөсө түшүнбөй эле койсун, башын оорутпасын. Кайра балага алимент өндүрөт, арыз жазат, алимент өндүрөт. Кайра андан тышкары өзүнө бала 3-кө чыккыча өзү мажбурлуу түрдө үйдө баланы карап отургандыгына байланыштуу өзүнө да алимент өндүрөт. В твердой денежной сумме деп коет. Эгерде балага алимент орто айлык эсеп менен эсептелинип өлчөмү чыкса, аялды жубайын багуу боюнча твердый денежный суммада эсептелинет. Азыркы тапта айлыктын баары көбөйүп калды. Жок дегенде 10.000 сом деп сурасын. 10.000 сом деп. Кайсы райондон Россиядан иштейби, каяктан иштейби, же Россияга жибергенде менде мындай случайлар болгон. Мисалы, ошол Россияда иштеп жүрүп, анан менде деген экинчи никем бар, экинчи никемен балам бар деп уменьшение размери алиментов деп коет да, мыйзам жол берет. Эгерде баягы биринчи жубайы менен алмашкандан, ажырашкандан кийин алимент өндүргөн кагаз документ чыккандан кийин үйлөнгөндө кайра балалуу болуп үй бүлөсү болсо, анда алименттин биринчи жубайына, балдарына өндүрүлгөн алименттин өлчөмүн азайтууга сотко кайрылганга мыйзам жол берет да. Ошондой кылып берген случайлар бар. Андайда алып туруп мен кайра встречный арыз жазам. Если он так хочет, анда мен азыр ошол аткаруу баракты мен Россияга жөнөтөм. Бизде деген 15 мамлекет, биз деген жанагы Евразиске, анан азыр унутуп калдым. Бул Россия менен биздин эмебиз бар да, соглашение бар, декларациялар бар, международный соглашениялар бар да, конвенция бар. Ошол конвенцияга ылайык бири-бирибизге укуктук жардам берүүгө дагы мүмкүнчүлүк түзүп беребиз деген эки өлкөнүн эмесинде бар, норма каралган. Андай болсо деп туруп, Россиядан өндүртүп койгондо олчойгон чыгып кетет. Антип да өндүртүп көргөм мен клиенттергечи. Ошол бирок эжеке Россияга жибергенде аяка барып документ түшүп, запрос болгучу эле 6 ай өтүп кетет. Андан көрө баягы орустарда макал бар: лучше синица в руках, чем журавль на небе деген. Лучше синица в руках, чем журавль на небе дейт. Тиги асмандагы турнаны карап жүрө бергенче колдо бир кичинекей чымчык болгон оңдо. Ошон үчүн бияктын эле орто айлык эсеби менен эле алимент чектетип, кайра өзүнө баланы 3 жашка чыкканга мажбур болуп карап отурганга алимент твердый денежный сумма, твердыйды кыргызча таппай атам азыр мен да бүгүн кечке жумуш күнүм оор болуп, твердый денежный суммеге өндүртүп туруп, анан ал капать эте берсин. Капать эткенден кийин 3 ай өтөт. 3 ай өткөндөн кийин анан сот аткаруучуга розыска бер деп туруп, розыскага берип анан төгүп баштайт. Анан кредит боюнча айтайын. Кайсы райондон чалып атасыз? Свердловский. Азыр мындай да, эгерде банк азыркы тапта сунуштама берет сиздерге, кызыңызга сунуштама берет, добровольном порядке 3 күнүн ичинде же бир жуманын ичинде, 10 күнүн ичинде жана 200.000 төккүлө деп кайрылат уведомление менен. Анан төгө албайсыздар да. Анан сотко кайрылат. Сотко кайрылганда эми эмеси бар, жана госпошлина деген бар. Ошол эми госпошлинага чабылып каласыздар. Бирок ал соттун чечими чыккандан кийин деле мен айтты дебегиле,
элдерге анан ушундай юрист консультация берди деп анан элдин баарына жайбагыла кыздар. Бүгүн эле мага тетиги көл жактан дагы Караколдон бирөө кайрылды эле, эжеке кредит төлөй албай калдым. Бөлөмө кредит алып берип койсом 9 айдан бери төлөбөй коюптур. Мен да билбейм, анан сотко берип таштаптыр, эжеке мени камап салбайбы деп ыйлап бүгүн бирөө чалыптыр. Анан айттым коркпо, камабайт деп. Анан мындай да, соттун чечими чыккандан кийин сот аткаруучуларга барат. Сот аткаруучулар барганда, сот аткаруучу эле жанагындай бир шалаакыраак сот аткаруучуга түшүп калса аябай жакшы да. Анан жок, баягы баттыктан кыймылдаган сот аткаруучуга түшүп калган күнү дагы кызыңыздын атында эч кандай кыймылсыз мүлк жокпу? Машина, Жок, үй. жок. Биздин үйдө учетто, бияка учетко отурду да, биздин үйгөчү. Учету бул жерде. Анда төгө албайт деп эле келе берет эжеке. Ага старшина болбоңуз. Алимент өндүрүп койсун. Ошо. Анан Сурловскийге жазганда деле мен өзүм иштебей үйдө отурам. Мына. Билгениңерди кылбагыла деп койсун. Болду. Түшүндүңүзбү? Мага Свердловский жакын болсо, Свердловский эми бул жерде экен. Консультацияга келсеңиз дагы түшүндүрүп берем. Жана алимент боюнча, өндүрүү боюнча эме кылсаңыздар, арызды жазып таштап, эме арызды жазган боюнча дагы жардамыңызды беребиз. Эме күйөө бала кайсы райондо эмеле күйөө балаңыз? Жашаганың? Күйөө балам Октябрьский районунда турат. Негизи эме да, башка эмеден, областтан. Айтпай эле коеюн, анан эме да. Биякта Октябрьскийде тургандар да, квартирадачы. Мындай да, Толтура менен чыккан. биздин мыйзам боюнча арыз деген, арыздар катталган жеринен эмес, жашаган жеринен берилет деп көрсөтүлгөн. Эгерде жашаган жерин аныктаганга мүмкүнчүлүк болбогон күнү, анда по месту прописки. То есть, если по нашему законодательству именно исковые заявления, вот эти заявления по взысканию алиментов подаются по месту жительства ответчика. По месту жительства, не по месту регистрации. Түшүнүңүздөрбү? Не по месту прописки. Бирок, но если фактическое место жительства неизвестно, тогда по месту прописки берилет. Түшүнүңүздөрбү? Ошо. То есть вам выгоднее в Октябрьский районный сот аткаруучуга берген. Кийинки кыздар 10:30 бүтүрө эле, мен дагы башка да жумуштарым бар эле кыздар. Саламатсызбы, Жылдыз айым? Саламатсызбы? Сиз жанагы ошо мен жөнүндө болуп кеттиңиз. Менин атым Нуржан. Өткөндө сизге кайрылган жана Маджитованын менеджеримин дегенчи. Нуржан эже кандайсыз? Эмне жоголдуңуз? Эмне болдуңуз? Өткөндө ушундай сот болду да. Сот болуп атып, анан мугалим 3 күн катары менен сот болду. Анан кийин эме болду. Мугалимдер чакырды, соцпедагогду чакырды, 2 баланын классный руководительдерин чакырды. Кызымдын классный руководители кандай? Алдыңызбы? Жок, эчтеке неметкен жок. Анан соцпедагог ошол эки мамасы менен бала чоңоюш керек, кыз бала мамасы менен чоңоюш керек. Кичинекейди тоже экөөнү ани психологически бири-бирине жакын экен, буларды бөлгөнгө болбойт деген кептерди айтты да. Бирок кызымдын классная руководительницасы, естественно, атасына тартты да. Анан кийин биз жанагы Чолпонтодагы уголовный делосын алдырталык деп сотко кайрылсак, ал өзү уголовный делонун решениясын алып келген экен. Анан тиги адвокатым көрсөттү да, вот мынакей деп, анан копиясын чыгарып мынтип бизге көрсөтүштү. Ошондо уголовное дело деп турат да. Анан самый последний судебный процессте кыскасы мындай болду, эме болду да. Сот өзү медиатор болду, примиренияга келгиле дегендей мындай деген кептерди айтты. Эми хорошо, ооба келелик деген. Эми менде башка арга жок да. Хорошо дедим. Тиги деле вроде бы макул демиш болду, телефонуңду бер деп. Мен телефонумду бердим. Бирок звонить эткен жок мага. Эртең жок бүрсү күнү кайра судебный процесс болот да. Ошондо сот айтты. Нуржан, мен сиздин билейм эмне болду экен деп телефонуңузду сактабай калыптырмын да. Ошону кап эмне болду экен деп прям
Мен да ушундай бир переживать эте бергеним бар да, келгеним ишигечи. Аябай жүрөгүм ооруп калды эле да ишкечи. Анан баягы өтүнүч боюнча эмне болду? ошол экил боюнча эми мен да азыр жанагы биз экөөбүз сүйлөшкөн боюнча менин шартым болбой атат да. Анан ошону менен эле мен кыйналып эле ушундай эле нерсе болуп атат. Анан Мындай кылыңызчы, адвокатыма Нуржанбек. ооба Мындай кылалы эми. Сиз мага бир келип кеткенсиз да консультацияга. ооба Бияктан элдин убактысын албай, сиз экөөбүз эртең байланышалы. эртең байланышабыз. Мага Эртең же сизге мен барсам кандай болот? мен эртең менен Жумгалга сотко кетем. Ошол могу Чүй областынын бир детдомунда эме кыздын иши боюнча мен наследственный имуществосы боюнча атасы энесинен калган 2012 жылы калган мүлкү бар экен. Үйү жана жери. А кыз 9 жашында жетим калган. Жетим калып көрүнгөндөн запкы көрүп жүрүп, андан кийин детдомго түшүп калган. Мен ошол иш боюнча эртең Жумгалга кетем процесскечи. Нуржан же телефондон эле сүйлөшөбүз экөөбүз. Сиз мага жазып коюңузчу, мен сизди сактабай калып. Сиз анан кийин ошол жакта Жумгалдан канча жүрөсүз, аякта канча болосуз? Жумгалда меники процессим саат 2'de, Кудайым жол берсе 2'de барып эле, кайра эле буюрса 3:30 менен процесстен чыксам, эми 1,5 саатта чыксам, кайра эле Түнү келип Кудайым каласыз, жол берсе, кеч менен эле келип калам, ооба. Ошол. Эжесине десем болобу? Мен сизден Нуржанбек, ошол эле баягы сиздин эле мындай көз карашыңызды сурап коеюн дегем да азырчы. Ошолеки уголовное дело деди, значит деген эми все-таки мен жака Нуржанбек, болобу же? сиздики 100% выигрышный. Мисалы, мен барсам, эми мен Аллахыма миң шүгүр, ушунча Аллахыма, ата энеме миң шүгүр, ушунча тажрыйбам бар, акыл эс, билимди дагы улам жогорулатып турганга аракетин кылам. Мисалы, балдарды сизге эле алып бериш керек сот. Жанагынча мен сизге түшүндүрбөдүмбү? Нуржанже, просто Болду, сиздин мен сиз менен эртең байланышайын. либо адвокат слабый, Чоң либо адвокат слабый, либо бүт коррупцияга малынып калган ошактын соту. Ошон үчүн сиз один с поля не воин болуп атасыз эжеке. Эртең байланышабыз, Башка макул. кыздарга Рахмат, Аллахым мүмкүнчүлүк ыраазы берели. болсун. Макул. Макул. Угуп атам Жол кыздар. эжесине десем болобу? Ооба, угуп атам. Мен Атыңыз ким? жалгыз ата энем ажырашып кеткен дагы мен турмушка чыгып 2 балалуу болдум. Күйөөм да кызы болуп калган. Бирок биздин үйүбүз айылда болчу. Айылдагы үйдү сатып биз шаарга келгенбиз. Шаар жок. Ал үйдү мен тагам менен апам алмаштырган үйдүчү. Тагам айылдагы үйүбүздү алып калаттан шаардагы үйүнү бизге берген. Ал үй бирок тагамдын атында эмес, менин апамдын бир тууган сиңдисинин атында болот. Бирок ал менин балама подарить этип койду ал үйдүчү. Ошондо эртең менин апам мисалы үчүн көзү өтүп кете турган болсо, балам 18ге чыга элек болсо, подарить эткен үйдү кайтарып, ошол эжем алып коебу же алып койгонго акысы барбы? Ушул нерсе менин жүрөгүмдө өкөп жүрөт да көп жылдан бери. Ошого жооп берип коюңузчу. Атыңыз ким? Менин атым Гүлзат. Гүлзат, балага үйдү дарственный кылып оформить эткен турбайбы, Тартуу Ооба, келишими кылган турбайбы? Тартуу келишими кылган. Договор дарение. ооба. Канча болду бергенине? Бергенине бир 2 ай 3 ай болду окшойт. Мындай да, договор дарение эми ал апаңардын өмүр жашы узун болсун эми, Аллахым өмүрүн ырыскы береке берсин. Анан бирок көп учурда договор дарение деген кайра жокко чыгарууга, кайрылганга мүмкүнчүлүгү болот. Тартуу берүүчүнүкүчү, дарительдики. В каких случаях? Тиги тайжеңер канча жашта? Ал 59-жылкы. Видите, ошол жагдайлардагы көп эме болот да, влиять этет.
59-жылкы болсо, ей уже где-то 60 бирдемеге чыгыптыр да, 67-68-ге чыгып атабы? Ооба, балам 14 жашта. Мындай да, мыйзам боюнча 510 берене, Жарандык кодекстин 510 беренеси, договор дарения. В каких случаях можно оспорить? Если у дарителя изменилось, ухудшилось жилищное состояние деп коет да. Бул эгерде ошо белекке берген адамдын үй шарты өзгөрүп кеткен күнү, жаман жака өзгөрүп кетсе, мисалы башка үй жок болуп калып, жашаганга жери жок болуп калса, отзывать этип койсо болот даренияны. Отзывать этип койсо болот. Андан тышкары мен ошол үйдү берип жаткан мезгилде, тем более 70ке таяп калган кишиген мен ден соолугум начар болчу же келишим орусча түзүлгөн, мен орусча түшүнбөйт болчумун, мен деген башка документ кол коюп берип аткан деп ойлогом дегенсип, аябай көп андай договор даренияларды тоже жокко чыгарганбыз бизчи. Анан ошондой жагдайлар бар да. Бирок сиздин случайда бирок деген бар. Сиз деген эмени дарственный болгондо деген баланын атынан үйдү тартууга кабыл алдыңыз да, туурабы? Сиз кол Мен азыр койдуңуз да. балам, ооба мен кол койдум. Балам 18ге чыкканга чейин мен жооп берет экенмин. Балам 18ден кийин уже паспорт алгандан кийин балам өзү кааласа жашайт экен. Балам азыр 14 Теперь жаш. мындай да. Ооба. Гүл ким дедиң? Гүлзада? Гүлзат. Гүлзада, Ооба, Гүлзат, Гүлзат. мындай да. Бирок силердин случайда мыйзам 18 жаш жетелек баланын укугун аябай коргойт. Эгерде эми Кудай сактасын, бирок эгерде ошол тайженер дарственныйды отзывать этем деп кайрылган күнү дагы 18 жаш жетелек балдардын иши боюнча мыйзамдуу өкүлү бул ата эне болуп эсептелинет. Ата эненин катышуусунан тышкары сиз жашаган райондогу социалдык кызматкерлер катышат. Сотрудники районного управления по социальному развитию ушу. ОПСД, отдел поддержки семьи и детей деген балдардын укугун коргоо бөлүмү болот. Ар бир социалдык бөлүмүндө. Ошолордун өкүлү катышат дагы. Жок, бул баланын укугу бузулуп атат деп туруп, сот чечпейт. Сот чечип бербейт. Так что сарсына болбоңуз. Баягы бирок мен мынтип айтып коем көп келген клиенттергечи. Мы сейчас живем в таком мире, депчи, когда все возможно. Могут потусторонние силы вмешаться дегендей. Анан мыйзамда жазылган менен баягы сот чечет да, анан сот кээ бирде туура чечет, кээ бирде может туура эмес чечет дегендей. Бирок мыйзам нормасына ылайык азыркы тапта сиздин балаңыздын укугу корголуп турат. Кийинки кыздар бир суроо ошо менен бүтүрөлү, э? Ошондо балам 18 автоматически өтүп калабы? Балаңар Гүлзат 18ге чыккандан кийин бүттү, бала өзү чечип, өзү эмне кылганга укугу бар болот. Силер азыр даже бул жерди сата да албайсыңар, алмаштыра да албайсыңар. Себеби аракет кылалы деген күнү дагы анын баарын сот аркылуу кылышыңар керек болот. Сотко барганда жанагы балдарды коргоо укугунун, балдардын укугун коргоо бөлүмүнүн кызматкерлери макул болбойт. Жок, баланын материалдык положениясы ухудшаться этет деп вообще алар жол бербейт дагы. Андай балдардын укугун коргоо боюнча иштерге соттор именно социалдык кызматкерлерди катуу угат дагы, так что чечип бербейт. Ошол макул, Гүлзат, кийинки суроо кыздар. Рахмат. Ийгилик. Айымдар, эгерде эми дагы суроолоруңуздар бар болсо, 50дөн ашык эжекелер бар экенсиздер бул группада,
Менин номеримди Каныкейден алып алсаңыздар болот. Насаатчыбыз Кундуз Таштановадан. Анан кайра менин офисим Бишкек шаарында Осмонкул 64 имаратында жайгашкан. Офисте отурам, Бишкек Ситинин маңдайында Чүй университетинин капталы. WhatsApp'ка кайрылып, жазып, юридикалык консультацияга келсеңиздер болот. Чоң рахмат сизге. Жылда жеке Zoom'ду завершать этейин ошондо. Мен эртеңки ошо жумгалга сотко бармак элем, ошол боюнча да бир саат, 1,5 саат иштешим керек, кыздар. Ошон үчүн эгерде дагы суроолоруңуздар болуп, ошондой болсо, Zoom'га дагы бир күнү чакырсаңыздар, мен келип, сиздерге баягы пайдалуу болуп, элге пайдалуу болгонго өзүм деле аракет кылып жүрөм постоянно. Андан тышкары кыздар сураныч, менин Instagram баракчама подписка кылып койсоңуздар, ошоктан дагы баягы өзүңүздөрдүнгө тиешелүү иштер боюнча дагы мындай үстүртөдөн жол ала аласыздар да. Жылда жеке чоң рахмат. Саламатта калыңыздар, баарыңыздардын ишиңиздерге ийгилик. Аллахыма миң ыраазычылык айтылсын. Өмүрүңүздөргө рызкы береке берип, балдарыңыздардын жакшылыгын көрүңүздөр, Рахмат, разылык сизге дагы. Айтсаңыз келсин. Рахмат, саламатта калыңыздар.